көптөгөн жылдар бою ушул 083 маалым катын алуу жарандар үчүн татаал көп убакытты талап кылган процесстерден болуп келди. Бардыңыздар билгендей, жаран 8 медициналык адистен өтүп, республикалык психиатрия жана наркология борборуна өзүнчө барууга туура келчү. Андан соң кагаз маалым катын тиешелүү мамлекеттик органга колго көтөрүп жеткирүүгө мажбур болор эле. Бүтүндөй процессти аяктоо 7 күнгө, айрым учурда андан да узак убакытка созулуп, эң аз дегенде 3 жолу медициналык мекемелерге кайрылууну талап кылчу. Бул маселени чечүү үчүн жооптуларга так милдеттер бекитилген. Маалым катты алуу мөөнөтүн 7 күндөн 2 күнгө чейин кыскартуу, мекемелерге визиттерди 3-төн 1-ге жеткирүү, маалым катты толугу менен электрондук форматка өткөрүү. Иштин жүрүшүндө укуктук база түзүлдү. 083 формасынын санарип үлгүсү бекитилди. Түндүк платформасына пациенттин PIN-ни жана маалым кат ID боюнча иштей турган жаңы сервистер иштелип чыкты. Санарип клиник модул аркылуу адистердин электрондук корутундулары, маалым каттардын журналы, психо жана нарко реестрлерден автоматтык текшерүү ыкмасы киргизилди. Маалым кат бүткөндө документ автоматтык түрдө айдоочуларды каттоо системасына жөнөтүлүп, жарандын телефонуна даярдык тууралуу билдирүү келет. Натыйжада жаран бир эле жолу медициналык мекемеге барат. Бүтүндөй процесс 2 күндөн ашпайт, кагаз документи таптакыр жүргүзүлбөйт.